октябрь айын жыйынтыктап жатсак, эртең ноябрдын 1-күнү эле майрам күнү менен башталат экен. Бул кандай майрам десеңиздер, биздин элдин тынчтыгы үчүн күнү түнү жаны тынбай кызмат кылып жүргөн милициялардын да эле Кыргыз милициясынын 101 жылдыгы белгиленет. Ооба, ардактуу теле көрүүчүлөр, милициялар тартипти орнотушат, жарандардын укугун коргошушат деген ырсаптар бар эмеспи? Анын сыртынан мына ушул коомдук коопсуздукту сактаган биздин тартип сакчыларынын эртең майрамы экен. Буга байланыштуу биз дагы кесиптешим экөөбүз учурдан пайдаланып, милиция тармагында эмгектенген агайындерибизди, теже катындаштарыбызды чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ошондой эле буга байланыштуу ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиздеги конокторду чакырганбыз. Бүгүнкү куттуу студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун Талас облусу боюнча улук тескөөчүсү Эркинов Медер мырза, ошондой эле Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын улук тескөөчүсү, милициянын капитаны Шеркул Турганбаев. Ассаламу алейкум, студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Ошо эл үчүн, жер үчүн кызмат кылган кызматкерлердин таңы кандай башталат болот экен? Бүгүнкү таңыңыздар кандай башталды? Бүгүнкү таңыбыз эми майрамга даярдыктар менен башталып атат. Биздики негизинен эртең 1-ноябрь Кыргыз милициясынын 101 жылдык мааракеси болууга байланыштуу биз да ушу даярдануу аракеттерибизди көрүп атабыз. Бизде деле ошол сыяктуу Медер мырза айткандай эле азыр жада калса биздин түштөрүбүзгө дагы ушул алдыда боло турган ачылыштар, ушул ден милицияга карата өткөрүлүшчү иш-чараларды жакшы өткөрүп алуу боюнча даярдыктарды көрүп атабыз. Мынакей ачылыштар деп белгилеп калдыңыз. Биздин Талас облусунда дагы бир катар имараттар ачылат экен. Ушул боюнча толук маалымат бере кетсеңиз, кайсыл жерде кандай имараттар ачылат, майрам негизинен кандай өтөт? Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 101 жылдыгына карата республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттары менен ошол президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун колдоосу жана ички иштер министри Улан Ниязбековдун демилгеси менен Талас облусунун аймагында жалпысынан 9 объект эртең президент Садыр Жапаровдун катышуусунда онлайн форматта ачылат. Анын бардыгы ушул республикалык бюджеттен каржыланган. Бул Манас районунун, Бакай Ата районунун, Талас районунун милиция бөлүмдөрүнүн административдик имараттары, Талас районунун Чат базар айылындагы Чат базар аймактык милиция бөлүмчөсү, мындан сырткары 5 жерде милициянын аймактык пункттары, Талас районунун Талды булак айылында, Бакай Ата районунун Шадыкан жана Миң булак айылдарында, Айтматов районунун Суулу Маймак айылында жана Манас районунун Талас айылында заманбап милициянын аймактык пункттары курулуп бүткөн. Эртең ачылышы болот. Ал жерде милициянын аймактык пункттарында милициянын аймактагы ыйгарымдуу өкүлдөрү жана жакшы жетелектер менен иштөө инспекциясынын инспекторлору ошол жерде кызмат өтүшөт. Мындан сырткары ошол эле имараттын арткы бөлүгүндө бир кызматкер үй бүлөсү менен жашап иштегенге толук шарты бар. Ошол жерде керектүү шартынын баардыгы бар. Мындайча айтканда холодильниги бар, тамактануучу жери бар, ошол жерде кухонныйы бар, ичинде душ, ваннасы бар дегендей жашаганга толук шарты бар. Ичинен баардыгы бөлмөлөрү жылытуу системаларына кошулган, заманбап шарттар менен эртең ачылышы болот буюрса. Албетте, сонун жаңылык болду таң эрте. Мынакей ушундай биздин коомдук коопсуздукту сактаган жарандарыбыздын укугун коргогон сиздердей кызматкерлер үчүн мындай шарттардын түзүлүшү албетте жагымдуу жаңылык. Таң эрте мынакей жакшы жаңылык менен бөлүштүңүздөр. Эми келиңиздер, жеке жашоого өтсөк, коомдук коопсуздукту сактоодо сиздердин ордуңуздар ополтодой. Ушул тармакта эми канча жылдан бери эмгектенип келесиздер? Негизи бул кесипти кантип тандап калдыңыздар? Биз бул кесипти өзү кичинекейинен тандаганга аракет кылганбыз. Негизинен үй бүлөк шартка байланыштуу кечирээк кирип калганбыз ушул тармакка, ички иштер министрлигинечи. Бирок ошол жана мечты сбывается деп коет го орусторго, ошол кадамга аябай аракет кылып кирдик. 2014 жылдан бери өзүм кызматтанам ушул кызматта. Азыркы убакка чейин ушул жерде иштеп, ушул жерде үзүрүн көрүп келе атабыз. Жакшы жетишкендиктерге жеттик бул жактан. Акыркы учурда ушу ички иштер министрлиги тармагынан көп өнүгүүлөр болуп атат. Ошодон азыркы учурдан пайдаланып биздин министрибиз Улан Ниязбеков Улан Омакановичке өзүм чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Ушинтип кызмат кылып, ушу коомдук коопсуздукту камсыз кылып, кылмыштуулук менен күрөшүп келүүгө ар дайым даярбыз биз дагы.
Демек бала кездеги кыялыңыз аткарылган экен. ооба, буюрса аткарылды. Келиңиз Шеркул мырза. Мен бул тармакка 2019 жылдан бери эмгектенип келем. 2019 жылдан 24 жылга чейин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгында эмгектендим. 2024-төн баштап Талас облустук ички иштер башкармалыгында эмгектенип келүүбүз. Ага чейин ушул сиздер сыяктуу телевидение тармагында иштегенмин 2011-19 жылдар аралыгында. Ал эми билимибиз боюнча юридикалык, анан 2009-2010 жылдары Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринде 1 жылдык кызмат өтөгөм. Эң сонунда биз айтат го, жигитке 70 ыраазы кылат деп, мынакей сиздердин дагы бир баягы кызматыңыздарга, өнөрүңүздөргө күбө болдук. Анан баягы чыгармачылык жакта дагы, балким ырдайсыздар, бизге кандай бир майрамдык маанай тартып айтып келдиңиздер? Биз эми Асылбек Өзбековдун Көктөм ырыдан ырын ырдап берип кетсем сиздерге, таңда ушу шаңдуураак ыр кылып, бизди көрүп жаткан көрөрмандардын маанайын көтөрүп дегендейчи. Жазда жашоо таза кызык, жамгыр жыттуу көчөлөр, жаштар барат жасанышып, бир кыл чайып өтөгөр. Билинбей жүрөккө бир эле мүнөттө жаш сүйүгүл ачат өрүктөй. Шай 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 көйнөкчөң, гүл 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 жолукчан. Сулуулардын карашы жүрөгүмдүн дабасы, жаштыгымдын аздыгай өткөндөй. Көктөм жашыл жалолонуп, жердин жибип тамыры, жоғазындай алолонуп, каптайт сүйүү жалыны. Билинбей жүрөккө бир эле мүнөттө жаш сүйүгүл ачат өрүктөй. Шай 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 көйнөкчөң, гүл 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 жолукчан. Сулуулардын карашы жүрөгүмдүн дабасы, жаштыгымдын аздыгай өткөндөй. Ай, баракелде. Таң эрте жакшы, жагымдуу чыгарма болду. Кесиптешим айтып өткөндөй, эр жигитке 70 ыраазы кылат дегенде биздин бүгүнкү таңкы меймандарыбыз тастыктап өттү окшойт кесиптеш, Ооба. Биз негизинен Медер мырзанын ырдаганын буга чейин уккан эмеспиз да. Анан бизде кече өзүбүздө маданий бир иш-чара болгон. Ошол жерде жанагы тар чөйрөдө деп коет го, мындай жөнөкөй адамдар чогулган, өзүбүздөр отурган учурларда ырдап жүргөн жайы бар экен эле. Анан кече ырдаганын көрүп эле ушундай ырдаган бала бизде эфирге чыккан эмес деп, бул мына азыр биринчи жолу өзү негизи телевидение тармагына келип ырдап аткан учуру. Эң сонун негизи үнүңүз жакшы экен. Балким чыгармачылык жакты да ойлонуп көргөн жок белесиз? Мен өзүм атам Иманалиев Эркинбек Асанович деген киши болгон. Ал киши убагында өзү көп чыгармалар жараткан болчу. Анан бирок тилекке каршы биз ал тармакта аркалай алган жокпуз. Мен азыр мындайча айтканда хобби катары эле ырдап келем өзүм. Анан ошо кече кесиптештерим сурангандан ырдап койгон болчумун. Мен бүгүнкү күндө ушул жерде отурам деп Бүгүн эле эфирге алып келдик. Эң сонун. Шеркул мырза айтып өтсөңүз, мынакей милиция кызматкерлери ушул жумуш шартка байланыштуу мындай жер кыдырып, кайсыл областка ушундай иштөөгө буйрук берилсе, тапшырма берилсе, ошол жакта иштеп келет эмеспи? Анан сиз дагы мынакей Талас жергесинде эмгектенип келесиз. Эми айта кетсеңиз, үй бүлөңүз буга кандай карайт? Бардык түзүлгөн шарттарга үй бүлө деле бардыгы көнөт экен. Азыр биз бул жакка которулуп келгенибиз менен мамлекеттин камкордугу бар. Биз тактап айтканда ошол мамлекет тарабынан курулган мамлекеттик үйлөрдө үй бүлөбүз менен жашайбыз. Ал үйлөрдө деле толук шарты бар. Буга чейин деле ошол сиздердин телеканал аркылуу биз коомчулукка чагылдырганбыз. Ички толук шарты менен мамлекет тарабынан курулган үйлөрдө үй бүлөбүз менен күн кечирип келебиз. Негизинен кайсы тармак, кайсы жерге барбасын деле азыркы учурда ошол ички иштер органдарынын кызматкерлеринде мамлекет тарабынан жакшы шарттар көрүлүп жатат. Ал эми которулуп иштегенге деле кызматкерлер менин оюмча көпчүлүгү деле каршы болбосо керек. Ар бир жердин өзүнчө керемети бар эмеспи? Кыргызстан негизи эле кереметтүү өлкө. Анан сиз буга чейин Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүндө иштеп келгенсиз. Таластын эмне айырмачылыгы болду? Элдери кандай кабыл алды дегендей? Негизинен Талас жанагы бирөө айткандай, жана жер кеңири кезинде Манас атабыз деле жөн жеринен Таласты мекендебеген чыгар деген сыяктуу. Таластын негизгиси бул аба ырайы, погодасы жакшы жер экен. Анан
кышында жылуу, жайында салкын дегендей. Элдери ушул бардык, менин оюмча бардык облустун элдери бардыгы эле бирдей сыяктуу. Анан эми бул иштин ыргагында ар бир жер менен мындай иштешкенге дайынбыз дегендей иштешип келе жатабыз. Жаңы эле жогоруда белгилеп өтпөдүңүзбү, биз кайсы жерге барсак, баягы бизге Талас облусунда түзүлгөн шарттар боюнча бул бардык облустарда түзүлгөнбү? Ушундай сиздер кайсыл облуска барсаңыздар деле ушундай мамлекеттик үйлөрдө ушундай камкордукта болосуздарбы? Кызматкерлер эгерде которулуп иштеген кызматкерлердин саны көбүрөөк боло турган болсо, эгерде мамлекеттик үйлөрдүн саны жетпей кала турган болсо, анда Ички иштер министрлиги тарабынан бул ар бир кызматкерге акча каражаты бөлүнүп берилет. Бул кызматкер өзү бирөөнүн үйүн ижарага алып, ошол жерге мамлекет тарабынан берилген акча каражатын ошол жерге төлөп, керектүү тиешелүү документтер бар. Ошол документтерин толтуруп, мамлекеттен берилген акчаны ижарага төлөп жашап турса болот. Эң соңун Жогоруда бүгүн эми эртең майрам экен, сиздердин майрамыңыздар. Анан сиздерди ушул майрамдык эфир деп чакырдык элек. Анан Медер мырзанын ырына бир күбө болдук. Дагы берер сурансак кандай болот, Медер мырза? Азыр эми өзүмдүн атамдын Иманалиев Эркин Асановичтин өзүнүн бир чыгармасы бар болчу, ошондон бир куплет ырдап берип коеюн сиздерге. Күздүн түнү шыбыргактап, туман каптап мунарык, жалгыз сулуу дайра жактан келе жатты суу алып. Атчан чыгып жигит анын алдын тосо имерип, кокусунан үзөңгүгө тийип кеттай билерик. Бил 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 билерик, бил 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 билерик, бил 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 билерик, тийип кеттай билерик. Баракелде, мынакей аккан арыктан суу агат дегендей. Көрсө, Медер мырзанын атасы чыгармачылык кеши турбайбы? Бул баягы кандай болбосун, кандай чыгармачылык бир өнөр болбосун, сөзсүз түрдө атадан балага же болбосо кызга өтөт деп айтышат. Мынакей сиздин атаңыз да жогоруда белгилеп кеттиңиз, чыгармачыл инсан болгон деп, сиздин дагы үнүңүз сонукен, балким кийинчерээк чыгармачылыкты тандап көрөсүз деген сунуш бар. Эң соңун сиздерге майрамдык, кандай десек, майрамдык эркин микрофон, баягы жалпы сиздердин кесиптештериңиздерди, сиздерди көрүп аткан болсо, эртеңки майрам менен куттуктап өтсөңүздөр болот. Сиз баштайсыз. Жалпы эле ошол ички иштер органдарында кызмат өтөгөн кызматкерлерибизди эртеңки кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 101 жылдыгы менен куттуктайбыз. Бул жоопкерчиликтүү, ары татаал болгон жумушуңуздарда ийгиликтер коштоп жүрсүн, бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Анан учурдан пайдаланып ушул биз үчүн эфир бөлүп, ушул студияңыздарга чакырганыңыздар үчүн сиздердин жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз, Медер мырза. Биз дагы ушу Шеркул мырзанын артка айтканына кошулабыз. Биринчиден Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигин жана өздүк курамды эртеңки келе жаткан кыргыз милициясынын 101 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз дагы кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылууда ийгиликтер жаратып, кылмыштуулуктун алдын алууда жакшы жетишкендиктерге жетишип эле кызмат учурунда баарыбыз аман эсен түгөл болуп жакшы кызмат өтөбүзгө тилектешпиз биз дагы. Биз дагы сиздер айткан тилектерге кошулабыз. Жалпы ушул коомдук коопсуздукту камсыз кылууда кызмат кылып жүргөн бардык биздин милиция тарабынан эмгектенген жарандарды деличи, кызматкерлерди эртеңки келе жаткан майрам менен куттуктайбыз. Үй бүлөңүздөр тынч болсун, жалпы элибиз тынч болсун. Кесиптеш биз ушул милиция тарабынан эмгектенген кызматкерлер менен сүйлөшүп калганда, алар айтат да, биз ушул кечине жатарда дагы эл тынч болсо экен деп тиленебиз депчи. Мына сиздердин тилегиңиздер, сиздердин аракетиңиздер менен биз тынчтыкта, коопсуздукта күн кечирип келебиз десек болот.